Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн мына ушул мамлекеттик ооруканага келген бейтаптар ден соолугунун анализин чыгарыш үчүн бул жактагы дарыгерлер жеке менчик лабораторияларга көбүнчө жиберип атышат. Биз эмне себептен мына ушул дарыгерлер жеке менчик лабораторияларга жиберип атат? Бизде мамлекеттик дагы лаборатория бар. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Биз мына ушуну иликтеп сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Биз менен бирге болуп бизден алыстабай туруңуздар. Биз айтып аткан бейтаптар эң көп келип ден соолугунун анализин чыгарып кетип аткан жеке менчик лабораториялардын бири Aqua Lab жеке менчик лабораториясы. Мамлекеттик ооруканада иштеген дарыгерлер ал жака келген бейтаптардын ден соолугунун анализин чыгарып келиш үчүн мына ушундай Экспресс Плюс лабораториясы сыяктуу лабораторияларга жиберип атышат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз айтып аткан жеке менчик лабораториялардын бири Банецкая лабораториясы. Мына жеке менчик лабораторияларга келип көрүнүп аткан бейтаптардын өздөрүнүн дагы пикирин угуп көрөлү. Турциядан почкамды алмаштырып келдим. Анан ал жактан эле бесплатно тапшырып атам. Ал жак эмне Банецкая сизди жиберип атат? Банецкий менен экөөнүн салыштырып атат да, бул точно чыгарат да. Бул жакта эми кичине аппараттар эски болчу. Деп ошого акча төлөгөн жагы кандай? Бул Банецкий канча төлөп атасыз? Азыр Банецкийге ар кандай мелер анализдер. Экөөнүн айырмасы ушул техникалык жактан эле же башка дагы жактан барбы? Азыр булар өнүккөн эмеде аппараттар жаңы Банецкийде. Ошодон бедеп точно чыгарат да Банецкийчи. Банецкий канча бердиңиз акча? Банецкий азыр 1700 сом ошондой бердим. Текшерингениңиз үчүн. Анализге текшерүү үчүн. Бизди мындайга частныйга жазып атат. Бизде өзүбүздүн бу госпиталда мындай анализ тапшырганыбыз жок беле. Эмне себеп менен бизди богундайга жазып атат врач десек, анда неме кылсаңар, аяк жазгандан кийин барышыңар керек деди. Каракөлдөн келдим. Каракөлдөн келип, эмелер тартылып барлыгын неме кылып келдим да анализге жазып берди. Анализди алып немеден десем биектен деди. Келсем биекте алатыптыр. Анан кийин ар кандай алат окшойт го, билбейм. Энди канча болду десем 5300 сом деди. Анан кийин төктүм. Тапшырып коелу, анан кийин чыктым ошо. Бир кан текшерген үчүн эле 5300 сом алды. Караколдо өзүндө лаборатория жокпу? Бар. Эмнеге ал жака жибергендер? Ал жак ошол жактан аяка деле тапшырдым. Бирок Каракөл кайра бияка жөнөтпөдү. Ошо эмеге барып кел, көрүнүп бир келиңчи деди. Таң калдым муну. Азыр таң калып туруп калдым ушу. 5300 алганда мен таң калдым ушу. Бир эле ушу кан ушунча алса анда ким бойлу бияктан бүтөлөмө кылып кетет го, шыпырып кетет го. Биз Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарынан келдик. Бул жакка больницага жөнөткөн, республиканский больницага. Бул жерге анализ тапшырганы келдик. Ошо бруцеллезго анализ тапшыргыла дегенен эме Банецкийге жазып берди. Биз бул жакты жакшы билбегенибизге байланыштуу бул эмеге келдик. Бул жерге келип тапшырдык. 600 сомго тапшырдык анализди. Анан мен оюмча мындай убакта азыр иш жок. Азыр көпчүлүк кыйналып атат. Анан мындай нерселерди азыраак эме кылышып, акчаларын азайтса жакшы болмок. Мен көз карашым. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, бизде жеке менчик лабораториялардан сырткары дагы көп жылдардан бери кызмат кылып келе жаткан республикалык дартты аныктоо борбору бар. Бул борборго азыркы учурда бейтаптардын келген саны бир аз солгунап турат. Анткени акыркы жылдарда мына жеке менчик лабораториялар ачылып, мына мамлекеттик ооруканаларда, жеке менчик ооруканаларда отурган врачтар ошол бейтаптарды жеке менчик гана лабораторияга алып көрүнүп кел, дартты аныктап кел деп жиберишет. Биз ушуну жеке менчик лаборатория менен мына ушул республикалык дартты аныктоо борборунун айырмасы эмне экендигин билүү үчүн мына ушул борборго келдик. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз аныктап көрөлү кандай экендигин. Каттоо жайы регистратура, 7 окошко бар, 7 адам, 7 регистратор отурат, ооруларды кабыл алып, кассаларды көрүп атасыз. Ошо биздин элге кылган кызматыбыздын баалары стендте турат. 400ге жакын услуга оказывать этебиз. Каналдуу кабинети. Эми үчүн бул көп бейтапканалар, центрлер өкмөткө караштуу. Эми үчүн частный клиникаларга жиберет, алардын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Көп угабыз 10-15%
жанагы төлөнгөн акчанын пациенттердин ошол жөнөткөн врачтарга кайтарып берет. Дополнительный зарплатага да. Ошон үчүн алар кызыктар. Биякта гемостазиограммага анализ жасалат. Бул жерде, то есть кандын тез уюганы же болбосо кеч уяганы ошолор текшерилет. Мен сизге жеке менчик лабораториялар чыгарган анализдерди айтып көрөйүн. Буякта барбы, жокпу? Т3 дейт. Тиреотропин бул эме зоб болгондо текшериле турган анализде бул жерде жасалат. Демек, бүт баары буякта жасалып турбайбы? Ооба. Жеке менчикте жасалат, бүт баары буякта жасалат. Бир күндө бизден 30-40 киши өтөт ушул аппараттан. Өпкө ооруларын башын, сөөктөрдү тартылат, бүт муундар тартылат, суставтар тартылат. Не только процедурный, кабинет неотложной помощи деп коет. Больнойлорго инфаркт менен келет. Тияктан жүрөгүнөн бирдеке неме деп, больнойлор келгенге биринчи помощьтарды оказывать. То есть бүт дарылардын баары, бүт баары колубузда бар. Так, значит, наш аппарат нейрон спектр, электроэнцефалограф, где мы смотрим биоэлектрическую активность головного мозга. Бул аппарат эхокардио деп аталат. Жүрөк жактын проблемаларды, гипертоническая болезнь, пороки ревматические, миокардиттерди. Казакстан менен Кыргызстан границасы жабылды. Казакстан полностью бизде көрүнчү. Казактар жок азыр. Анан частный центрлар аябай көп ачылып кетти. И там алардын өздөрүнчө определенный принциптери бар, ошон үчүн кыскарылды. Бул деген щелевая лампа деген аппарат. Көздүн алдыңкы бөлүгүн көрөбүз бул менен. Я вот уже, как бы сказать, Закия Кабалбаевна, я подошла. Я уже с первым ребенком, я тоже получала у нее лечение. У меня старший ребенок тоже со зрением, у него были проблемы. Я у нее получала лечение, и у нас сейчас зрение лучше, чем было. Я с младшим тоже подошла, потому что у меня проблемы с ребенком получается, со зрением. Пациенттер жеке менчик лабораторияларга барып атат. Сиз бияка Нет, да. Нет, я знаю много поликлиник, вот частные лардечи, вот это имеет детский толтра. Я обзвонила, у меня бывает, что знакомые эмилерден сразу мне посоветовали уже как бы 3 года уже как прошло, мне посоветовали ее, получается. И я к ней только хожу и все, потому что частный лар толтра, но я не знаю, у нее улучшение я получаю, из-за этого я к ней подхожу. Так. Кээде биз өзүбүздүн күчүбүз менен жылда аппараттарды жаңы аппараттарды алып алмаштырууга аракет кылып келатабыз. Допустим, 4 жыл мурун жаңы цифровой рентгеновский аппарат алганбыз 6 миллион сомго. Жана эхокардиограф деген бар аппарат. Аны да алып, анан жүрөк ооруларын текшере турган электрокардиографтарды, датчиктерди жылда мүмкүнчүлүк болушунча алмаштырып турабыз. Албетте биздин бюджетибиз толук жана өтө кымбат акыркы маалда чыккан аппараттарды алганга жетишпейт. Биздин баалар жанагы обследованияларга өтө турган жанагы аппараттар түшө турган частный медицинский центрлерге караганда 20-25-30% арзан. Аквалаб жекеменчик лабораториясына мисалга алсак, Т3 жана Т4 анализин 440 сомго чыгарса, ал эми дартты аныктоо борборунда ушул эле анализди 25-30% арзан чыгара берет. 25-30% чыгарганыбызда 132 сомго арзан болуп чыкты. Бул деген Т3 жана Т4 анализин 208 сомго чыгарса болот деген. Урматтуу көрүүчүлөр, республикалык дартты аныктоо борбору менен жеке менчик лабораториялардын айырмасы анча-мынча заманбап аппараттары болбосо эле, бирок башка жагынан кем калышпайт. Негизи оорулуу адамга акча керек, ал эми оорулуу адамда акча жетишсиз болот. Андыктан жеке бирөөнү байытпай, акчаңыздарды үнөмдөп, республикалык дартты аныктоо борборуна эле келсеңиздер болчу да экен.